Амансыздарбы, урматтуу китеп көрмандары. Сиздердин назарыңыздарга Абдыкерим Муратовдун «Сел» чыгармасын сунуштайм. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурушуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Баарына Кара деңиз айыптуу. Албетте, өз аты Кара деңиз эмес деңизчи. Кайсыл бир жылы шаардагы кайсыл бир ишкана өкмөттөн алган акчасын кантип жок кылышты жана чоңдору кантип жеп тынышты билбей, шаардын жогору жагына адырлар менен калаанын ашташкан жерине чакан бир суу амбар куруп ташташкан. Бири аны суу кампа десе, бири ауыз деп, бири көл деп жүрүп, адырлардан агып келген жошолор толо берип, суусу лайкаланып, түбү баткакка толуп кеткендиктен карарып турган үчүн какшык ташып Кара деңиз деп коюшчу. Аптаптын огуна туш келгенгеби, же суусунун балиттигиненби, адамдар түгүл мал деле анын тегерегине турбайт. Эйлик кылган ишканада таланып кетип, бул көлмөсүн ала турган кардар жок, ээн талаада кароосуз калган. Кокус бул сел болбогондо Кара деңиз эч кимдин деле эсине келмек эмес. Кырсыктуу сел кечке жуук жүрдү. Ошол күнү түш аралаш аба үп тартып, Саратандын аптабы бир ай эрте келгендей, бардык жокту күйгүзүп ие тургандай бир башкача ысыктаган. Мектепти бүтүрүп аткандар дилбаян жазып, мугалимдер текшере баштаган. Жумушчулар иштен чыгып, кызматкерлердин бир бөлүгү жайкы эмгек өргүүсүнүн биринчи күнү деп шашылышып, Ыссы көлгө кетип башташкан. Кечке маал кайдан жайдан келгенин эч ким деле билбей калды. Арамза катындын казанын түбүндө капкара булут шаардын жогору жагындагы ичи толо көмүр жаткан, чөптөрү майдын ысыгына эле какталып, өрттөн калган аңыздай күйүп бүткөн адырлардын үстүнө ала келген жамгырларын көнөктөтүп төгүп салды. Куураган чөп-чар, майда чоң таштар, кара ак топурак катуу жаанга туруштук бере албай, ордорунан козголуп, суунун агымына кошулуп отуруп, Кара деңизге топтолуп, бир убак эч ким эле салбаган эски суук кананын пас жагы жырылып кетти да, азоо суу алкынып, атырылып чыкты. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурушуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Кыздын аты Салима. Бүгүн эле дилбаян жазып, жазылган дептер барактарын акырын алтын медаль алып кел, бешенем сага байланышат деп маңдайына тийгизип, аманат кылып сүйүктүү эжекесине кубана тапшырганда, шаар башындагы солкулдак көпүрөгө жөнөгөн. Ал жерге дагы бир классташы Самат келет. Экөө сайдын суусуна тейин деп кыймылдап турган, алма шадалары таар шалчадай согулуп тизилип коюлган көпүрөнүн үстүндө туруп алышып, келечекти сүйлөшкөнгө ушунчалык куштарланышат. Кыз аппак көйнөкчөн эле. Эмелки шаардын аптабы бир жакка сүрүлүп кеткендей тоо тараптан жагымсыз бир жыт аралаш ичиркенткен муздак жел жортуп келди да, кыздын назик денесин чыйрыктыры ийди. Анан ал өз денесин өзү кучактагандай колдорун кайчалаштыра белдерине алып барды. Эч бир жигит колу тийбеген белине өз колу тийгенге чоочуп кетти. Төмөн жактан келе жаткан бир караан, Саматтын карааны көрүнгөндө, ал өзүнүн ушул беадеп кылыгын көрүп кое тургансып, жүзү чымырай түштү. Салима жакында аттестат алаары менен Самат экөө окууга бир кетээрин, ошто чет тилдер факультетинде бирге окуурун элестеп, өзүнчө эле элеп-желеп болуп, кубанычка балкыды. Самат жакты атайын карагысы келбеди. Кыз башы менен биринчи келип, эркек кишини күтүп турганы уятта. Ошон үчүн өзүн аны күтүп тургандай эмес, жөн гана суунун шаарына карап, кыялданып тургандай. Саматтын келгенин билбей калып, келип, солкулдак көпүрөгө чыгып, аны солкулдатып ийгенде чоочуп кеткендей көрсөткүсү келди. Бир убакта Самат кыйкырып жиберди. Ушунчалык катуу бакырып ийди. Не кырсык болду деп ойлонгучу эле солкулдак көпүрө менен Самат жакка денеси бирде оңго, бирде солго ой жөнөй бергенде,
Күүлдөгөн бир катуу үн чыкты да, ал бууттанган сел көпөлөктөй көчөт кызды басып жыгылды. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурошуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Алым шахтер эле. Мектепти бүтөөр менен кен казуучу атасына кошулуп, жер астына кирип кеткен. Бул шаарлыктардын көбү эле ошентет. Атасын, агасын ээрчип, көмүр кендердин бирине жайгашат да, аскерге да ошол жерден кетип, аскерден келип эле кайра шахтасына кирет. Шаардын эле эмес, атрабындагы айылдардын астында тешип бүтүштү. Бири-бирине тамашалашып, бир күн күп этип жер тагына түшүп калбасак болду, деп карсылдап күлүп калышат. Бекер күлүшкөн экен. Акырын көмүр казган, көмүр ташыган, шахтерлорду ары-бери алып жүргөн не бир кубаттуу техникалар өзүнчө эле жоголуп отуруп, көмүр алганда, көмүр сураганда адам калбай, жумуштарда токтоп, Орто Азиянын от жагарыбыз деп мактанышкандар, Орто Азиянын челнокчуларыбыз деп чаар сумкаларын көтөрүнүп Орусияга кетишти. Алардын катарында Алым да кетти. 2 жылда иштеп келип, ол жолу кайтты. Олжосу белине түйгөн 5 теңге пулу менен ошол белин сыздатып ооруган оорусу. Эсе иш жок. Оор иш кыла албайт. Күчүн аракка чыгарат. Дал ошол аракташтар менен отуруп, мектептин директору менен таанышат да, анын Орусиядан алып келген пулуна кызыккан директор эртеси эле буйрук чыгарып, өзүнө орун басар кылып дайындайт. Албетте, чарбалык иштер боюнча. Дал ошол акчасын аябай туруп, дене тарбия мугалиминин дипломун сатып алды. Баалашпай туруп, айткандарын шарт берип туруп алды. Анан директор экөө шаардын чоңдоруна кирип атып, 500-сүн берип атып, сай ичинен 8 гектар жерди мектепке деп алып, ал жерге окуучуларды тындырбай ишембиликке алып келе берип, 8 миң тез жетиле турган терек тикти. Теректердин арасына кокон гилас, курма тургузду. Эс алып турганга деп үжүрө салды. Ошондой күндөрдүн биринде директор досу бак ичинде сөөрүдө арактар толо дасторкондун четинде жаткан бойдон жан берди. Анын өлүмүн ар ким, ар кандай деген бойдон кала берди. Ошол күндөн Алым арагына бутун да жуубай турган болуп, 5 маал жай намазга чекесин тийгизүүгө өттү. Директордун кыркылыгы берилген күн эле. Алым досунун ордуна мектеп директорлугуна буйрук алып келди. Мектептин багын болсо өзүнүкүндөй пайдаланат. Эски мугалимдердин баарын кетирди. 1-2 закончу эжекелерди жаңы жылда, 8 мартта белек бечкек менен колго алды. Бара-бара шахтер директор деген лакап аты эмгек сиңирген директор дегенге алмашып, шаар чоңдорун тынбай коноктоп жүргөн сай боюндагы сая жайына бул калаанын башчысы да келе албай. Башка майда чүйдөлөрү мышыгын-пыш демек түгүл, чычканына да тап бере албай калды. Алым кайда? Бишкекте. Алым кайда? Кашкарда. Алым кайда? Москөөдө дешип, анын өмүрүн, жашоосун өрнөк кылган аталары балдарын ошол директорундай жашоого үндөштү. Сай боюна облустун бир да адамында жок 4 кабаттуу, 36 кааналуу там салды. Тамды айланта тайган иттерин байлап, багында бөдөнө сайратып, керилип чабак ура турган бассейн курду. Машинадан машина тандады. Ошол күнү Алым мойнуна сүлгүсүн артып, бассейндин четине эми эле келгенде адегене мурунга ушундай бир жаманчы туруп, анан эле күрүлдөгөн катуу доош угулуп, селдин алдында агып келе жаткан бир даракка жармашты да, аны менен кошо ылдый агып жөнөдү. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурошуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Бул адам дегенин пешенесиндеги жазуу менен гана жашайт дейт. Туулганда эле маңдайына кийинки тагдыры жазылат экен. Эгер Тотуя кемпирдин ошол маңдайындагы жазуусун энеси окуп алган болсо, туулганда эле эмчегин салбай өлтүрүп койсо керек деп ойлойсуң. 5 айлыгында апасы кагында өлүп, кемине жете электе атасы аттан жыгылып жан берип, бирде бул тууганы, бирде ал тууганы эптеп багып жүрүп, кичине ишке жараганда өзбекстандык пиялачылар алып кетип, курт бактырып, тыт кестирип,
Ал жакта 14-ндө аңыздан бир зөөкүр зордуктап салып, ошол бойдон анысы көрүнбөй жоголуп, 16-га толгондо өз жерине качып келип, жолдо дагы бир кызыл камчыга туш болуп, анысы 6 жыл күн алыс сабап, оорулуу кылып, өзү да өлүп тынды. Оорукчан төрөлгөн 2 баласынын бири 14 жыл баса албай, сүйлөй да албай. Экинчиси 8 жыл бечел болуп, курсагын жерден тартууга жарабай, экөө тең ичтен чыккан ийри жылан болуп, апасын азапка салып, акыры кете берди. Тотуянын иштебеген жери, кайыр сурабаган кайрылбаган адам калбады. Карлык менен оору акыры аны жүдөтүп, чачын жулуп, белин сындырып, көзүнүн нурун түгөтүп, бутун шилтең кыз кылып алысыратып, ушул сай боюндагы бир кезде самолеттор бир жумада 2 жолдон учуп конуп турган аэропорттун эски дааратканасына алып келип таштады. Адегенди ары бери өткөндө көрүп калгандар. Ити жоктор ашып калган тамактарын алып келип берип жүрдү. Катын-калаштардан эриккенде ушуну адам сыяктантып сүйлөшүп кетчүлөр да бар эле. Анча-мынча өкмөт адамдары, мектеп балдары келип, тыйын тыпыр берип, эшик элигин жыйнаштырып берип да жүрүштү. Бара-бара алар да каттоосун үзүп, Тотуя кемпир 80ден өткөндө унутулуп калды. Мурда кийин аны анча-мынча көрүп билгендер өлүп калса керек деп жүргөн. Өзү да таң эрте кичинекей терезесинен кирип келген күндүн нурун көрөөрү менен эртеңки күндү көрбөй өлсөм экен деп Кудайдан тиленчү. Адамдар тоңуп өлгөн суукта да ал өлбөдү. Өлүм саатын ушунчалык зарыгып күттү. Келбеди. Ооба. Азыр келе жаткан. Тоо жактан өлүм сааты сел болуп, көп жыл азап тозок менен өткөргөн өмүр тагдырына чекит койгону келе жаткан. Ал өлүмдөн да, өлгөндөн да коркчу эмес. Менин өлгөнүмдү эч ким билбей калып, сөөгүмдү иттер жеп кетпесе экен деп коркчу. Ага өлүм башкача келе жатат. Эми анын сөөгү да табылбайт. Кулагы да укпай калган. Жытты да билбей калган. Селдин жытын да, үнүн да билбеди. Жөн гана ага кошулуп, өлүгү иттерге жем болбос, өлүгү көмүлбөс бир дүйнөгө кете берди. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурушуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Кандуу сел эми туш келген дарактарды түбү менен оодарып, майда машиналарды кошо талашып, вагонеткаларды ордунан козгоп, токтой турган түрү жок, ал бууттанып келе берди. Кара комок жалы туш келди чакчалекей чамынып, улам азоолонуп, суф этип адамдын эсин алат. 3 адамдын канына залым болсо да, эски сайдын жээктерин жеп, 4-үнчү адамды да издеп жаткандай бир башкача камкорлонду. 4-үнчү адам. Токтой туруңуз, сөз башынан болсун. Толкун деген кыз атына заты жарашкан. Ыссы көлдүн толкундары менен жарыша сүзүп чоңойгон. Медициналык институттун акушер-гинеколог деген адистигин бүтүргөн соң, дипломун колго бербей, 1 жыл интернада болосуң деп түштүктүн ушул Чакан шаарына жиберген. Саратандын аптабында келиптир. Самолеттон түшөөрү менен эле өрттүн ичине калгандай болду. Аэропорттогу асфальт көлкүлдөп эрип туруптур. Шиш такасы ага ис салып, акактап суу саткан жерге араң жетти. Шаардын жытыда көмүр, газ сасып, кускусун келтирди. Келген самолет менен кайра борборго кайтууну ойлонду. Бирок коркту. Чоң атасынан коркту. Ал бир кезде ушул шаарда чоң болуп иштеп кеткен экен. Барасың деп туруп алган. Мамасы менен папасы ал кишиден коркот. Эч нерсе дей албады. Мамасы гана тайекесин ортого салып, 1-2 айдан кийин ошого эптеп котортуп алаарын айтып, жооктотту. Толкун шаардык төрөт үйүнө келгенде абдан бетер эсооду. Имараттын эскилиги жетип бүтүптүр. Жазда анча-мынча атыр гүлдөрдү сайып койгон белем, алары суусап, чаңкагандан чүрүшүп, бүрүшүп бүтүптүр. Дарбазадан кире бериште бир киши, кийин билсе бул жердин кароолчусу экен. Итин кайра-кайра эркелетип, жондорунан сылап атыптыр. Орсок тиши бүт бетин гана куник көрсөтпөй, дене боюнда алдагандай коркунучтуу көрсөтөт. Башкы врачтын кабинетин сураса, 2 чамадан сүйрөгөн аппак шымчан, үстүнө майкесин илип алган кызды аябай таңыркай, сиркке 1-чи жолу барып, маймылды карап турган балакайдай оозун ачып, колу менен ичкери жакка жаңсай итин сылаганын уланта берди. Келиңиз.
Кыз башкы врач деп эшигине кичинекей тамгалар менен эптеп эле жазылган канаага кирер менен ичиндеги орто жаш болгон ак халатчан аял ордунан тура калды. Толкундун иштегени келгенин уккан соң, анан калса чоң атасы бул шаарда көп жыл башкаруучулук кызматта жүрүп, элдин баары кадырлаган, өзү да жакшы билген киши экенин билгенден кийин андан бетер сүйүнүп кетти да арманын бир четтен айта баштады. Союз таркаганы акчада, айлыкта жок, элдин пейили да бузулду. Дарыгерлер Орусияга, Казакстанга, болбоду дегени чүй-бооруна ооп, аяктарга кете албагандары базарга чыгып, чалды-куйду болуп жатып калдык. Ага карабай бул катындарың тууй берет эмеспи? Кое тур десең болбой чуурутуп туушат. Алардын төрөтүн бирөө кабыл алыш керек да. Врачтарым да, медайымдарым да жок. Ушул түйшүк эми экөөбүзгө калат. Анан Толкундун ыраң башына, илмийген денесине баштан аяк көз жүгүртүп айтты. Сен кетип калганча, албетте. Бирок Толкун кете албады. Ошол эле күнү башкы врач өз үйүнө мейманга чакырып, анан алар менен жашап калды. Жашаганда да келин болуп жашап калды. Кайын энеси да, кайын атасы да жакшы кишилер. Кайын атасы шаардык милициянын башчысы. Күйөөсү болсо эркен эме. Ичип келеби, чегип келеби Толкун билбейт. Кээде түн бир убакта милиционерлер жетелеп, же көтөрүп, же жөрмөлөтүп алып келип таштайт. Толкундун аны менен деле иши болбоду. Төрөт үйүнүн бүт түйшүгү дегенде кайын энеси экөөнө түшүп, бара-бара иштен жадаган башкы врач кайын энеси жумуштарды келинине өткөрүп берчү болду. Толкун болсо чакан шаарда оозго алына баштады. Атына Толкун эже, Толкун апа, Киндигене, Толкун Базылбековна дегендер кошулуп айтылчу болду. Борборго да, Ошко да кетүү оюна да келбей калды. Анан кайын энеси менен менчик клиника ачты. Орсок тиш кароолчу 4 күн шаардык төрөт үйүнөн түндөп ал жака бир нерселерди милициянын машинасына салып ташып берди. Эми боюна болбой жүргөн келиндер, боюнан алдыргысы келген кыздар, жакын арада төрөй тургандар, балалуу боло албай аткан эркектер, кыскасы, шаардын жарым калкы булардын менчик клиникасына келе баштады. Бара-бара булардын клиникасы базарга айланып кетти. Адегенде күйөөгө чыкпай эле боюна бүтүрүп алган кыздарды карап, төрөтүп, балдарын кезекте турган баласыздарга сатып атты. Анан ар кандай дарылар чыгып, алар да азайып кетип, эгиздин бирин, үчемдин бирин сатууга өттү. Ага да ыраазы болбой кардарылар кесе, УЗИден сенин балаң ичиңде өлүп калыптыр деп, башка өлгөн баланы көрсөтүп, тирүү баланы орсок тиш милициянын машинасына салып алып, кошуна өлкөгө өткөрүп келчү болду. Баарынан да түштүктүн бул шаарында эркек бала төрөөгөн аял эрден чыгат. Эрден эле эмес, элден чыгат. Андыктан да келиндер же алардын төрөгөн апалары кыз баланы эркекке алмаштырууга буйрутма бере башташат. Толкун муну да аткарып берет. Ошол аял менен чамалаш төрөй турган аялды ичиндегиси уул болсо кыз экен деп кулагын бышырып барат. Анан экөөнүн толгоосун бир күндө келтирип, эми ал жагы оңой болуп калат, камырдан кыл суургандай бүтүрөт. Дал ушул жерде не бир аялдар төрөттөн өлгөн баласын кучактап, балам өлбөш керек эле, эмне болду деп заргакшады. Меники эркек болушу керек, кыз болуп калыптыр дегендер чыкты. Алар милицияга арызданып барышса, ал жакта Толкундун кайын атасы. Бара-бара булардын бул кылыктары шаарда ушак айың болуп туруп, анын чындыгы ашкереленип бир күнү кармалышты. Чек арадан өтүп баратканда Бишкектен келгендер кармашты. Машинасын бергени үчүн кайын атасы милициянын начальниктигинен айдалды. Бүт күнөөнү жалгыз өзү мойнуна алган кайын энеси Толкунду куткарып, 4 жылга камалып кетти. Клиниканын кадыры кеткени менен кардарылар чорт үзүлбөдү. Бирин экин келе берди. Бир гана Толкундун өзүнүн боюна бүтпөдү. 1000 балага киндигене болгондугу катталган күнү Толкун өксүп ыйлады. Эми күйөөсүн милиционерлер алып келмек түгүл, көчөдө уруп тээп койчу болду. Толкун машинасын минип, түндө өзү чыгып, издеп таап алып келет. Аялы да, иши да жок калган кайын атасы да иче баштады. Ичип алышканда баласы экөө сөгүшүп барып, мушташып да кетет. Мында да экөөнүн ортосуна тура калып, Толкун ажыратат. Кайын энеси камалып кеткенден кийин 2 жылдай мыйзамсыз иштерге кол сунбады.
Бирок эл дегениң эл экен. Адамды ошолор жолдон чыгарат турбайбы? Бир күнү бир өзбек аял ыйлап келиптир. Боюндагысы 8 бала экен. Эри таштап кетиптир. 7 баласы ар жерде темселеп калыптыр. Ушул боюмдагы баланы сатып бериңиз. Эч доом жок. Канчага болсо да сатып бериңиз деп буркурап ыйлап туруп алыптыр. Чек ара бекемделип, эми кошуна өлкөлөргө да чыгара албайт. Эски байланыштарына чыкты. Аларда чет өлкөлүк кардарлар бар экен. Балдар колго тийсе эле документтерин өздөрү даярдап алып кетет дешти. Өзбек келин долларларды колуна алып өксү ыйлады, бирок кете берди. Толкундун колуна да 100-дүктөн 20 тийди. Эми ал ушундай жолго өттү. Балдарды чет жактарга жиберүүнү көбөйттү. Кайын энеси абактан оорукчан болуп араң келди. Аны да күндө мас, күндө уруш талаш чыгарган кайын атасын да, күйөөсүн да таштап туруп, сай боюна келишкен особняк салдырып, өзү жалгыз чыгып кетти. Клиникасы да өзүндө калды. Кара кочкул сел дагы көбөйүп, алдынан туш келгенин мойсоп, ааламдын баарын агызып кете тургансып чамынып, эки жагын жаргылып, тосмолорду тоголотуп, тегерек четти жайылып барып, тамаркаларды каптап, анча-мынча үйлөрдүн короолоруна да кирип барып атты. Толкун Базылбековна жумушунан кошко чегүүчү айылдын жалгыз атындай чаалыгып келип, жатып албай саамга алаксыйын деп короонун сай жагына тигилген бакчасына, какшып турган брусчаткага, тротуарларга шланг менен суу себе баштаганда, сериги түшкөн гүлдөрдү карап, өзүнүн да бир аз көңүлү көтөрүлүп, атырылган сууларга кошо 1-2 жылдан бери башынан чыкпай келе жаткан ойлору кайра чырмап алды. Ооба, ошентет. Быйыл күздө бир жаш келинди даярдап келе жатат. Ден соолугун карап, керектүү дарыларды маал менен берип атат. Эркек бала. 3 айдан кийин төрөтөт да, баланы алып там ташын сатып, кош бол Кыргызстан деп, бир топ жылдан бери чакырып жүргөн Кипрдеги өнөктөштөрүнүкүнө кетип калат. Бир убакта жаман бир жыт келип, ага кошул шарылдаган үн келип, толкун кыйкырып кача бергенде, селдин бир чети аны басып жыгылды да, думуктуруп, тумчуктуруп, өзү менен кошо ала кетти. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурушуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Ошол сел малды алганга, тамдарды талкалаганга, бак дарактарды түбү менен омкоруп кеткенге, кылым бою кыймылсыз жаткан таштарды кошо агызып кеткенге, дүйнө мүлктөрдү гана эмес, адам өмүрүнө забын болгонго канаат кылбады. Эми көрүстөндүн бир четин жайкай берди. Рас, сел эски мүрзөлөргө кирген жок. Шаар бийлиги бир кезде сай жагын чектеп, темир тосмолор менен мыктылап тосуп берген. Тирүүлөр көбөйгөн сайын өлгөндөр да көбөйөт. Өлгөндөр көбөйгөн сайын мүрзөлөр да көбөйөт. Мүрзөлөрдү көбөйтүш үчүн жер керек. Бул көрүстөндү 5 түрк менчигинде ээлеп алып, бара-бара жанагы тосмону 6 метр ары жылдырып, ал жерлерди билдирбей акырын дөмпөйтүп, ал дөмпөктөргө болор-болбос тактайча сайып, ага жок эле адамдардын аты жөнүн, туулган, өлгөн жылдарын жазып, кыскасы ээлеп коюшту. Кийин бир четтен сата баштады. Ооруп төшөк тарткандар көбөйгөн сайын, ооруканадан чыгарып бергендер арбындаган сайын, 5 түрк алаканын сыйпалап, пулун санап, маркумдар үчүн жайын саздап койчу болду. Кийинки кезде жол кырсыгы күндө-күн алыс, 2-3 сөөк даярдап, кылмышкерлер өз ара териштирүүлөрдөн жап-жаш жигиттерди чалуулук кылып алып келип, бул көрүстөн да көбөйүп кетти. Селдин бир бөлүгү ошол көрүстөндүн адам көмүлгөнсүп, дөмпөйтүлүп коюлган, кимдир бирөөлөрдүн жайы экенин кабарлап турган тактайчаларды алып, үйүлгөн бош топурактарды өзүнө кошо кеткенде, ал жерлер мүрзө эмес экендиги кашкайып көрүнүп калды. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурушуп, жалпы кала бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, укпаптыр. Сел эми шаардагы эң коркунучтуу жайга, бийик дубалдарынын үстүнөн тикен зымдар тартылган имаратка чирип калган бир жерин оюп чакыртпай кирип барды. Бул психикалык оорулар диспансери же жөнөкөй адамдар айткандай жиндикана. Сел, кач! Жиндилер туш тараптан кыйкырып, ызы чуу болуп, темир эшикке барып кыпчылышты.
Ох, ушул жиндилердики өттү. Жалгыз кишилик палатада жаткан Буркан ачуусу келип, ары жакты дубалды карап чүмкөнүп жатты. Буркан жиндилердин арасындагы жалгыз тазасы. Бирок документи жинди. Жиндиканага жатып тур деп жаткырып коюшкан. Жатат. 1 айдан бери жатат. Жиндилерге окшоп жүр дешкен. Жиндилерге окшоп коет. Бирок жинди боло албайт. Ар кандай дарыларды ичип эле коет. Же бирөө кабар алып келбейт. Же жиндилер менен тил табышып сүйлөшө албайт. Мындан 8 жыл мурда спорт залда машыгып аткан жеринен бирөө келип, карап туруп ээрчитип кеткен. Ошондон бери ээрчип жүрөт. Эски пакет көтөрөт да, тигини мергенчинин ачтайганындай ээрчип, ал барган жерге барат. Ал жолук деген адамга жолугат да, пакетин берип келе берет. Башка эч нерсени билбейт. Дудук сыяктуу сүйлөбөйт. Жанагы ээрчиткен кишисине суроо да бербейт. Адегенде Ошко барып жүрдү. Анан Бишкекке, кийин Москвага барчу болушту. Самолет, такси, поезд, кичи автобус. Булар отурбаган унаанын түрү калбады. Бир жумада сөзсүз бир жолу жолго чыгат. Кимден эмне алып, кимге бараарын билбейт. Билгенде эмне? Анын алдында, артында башкалар тазалап. Ошолор аны үйлөдү. Ошолор үй алып беришти. Ошолор машина мингизди. Тамак ашы жетиштүү. Адамга дагы эмне керек? Албетте, эркиндик керек. Анда ошол эркиндик жок. Айылына жалгыз бара албайт. Достору менен ойноп күлө албайт. Жекшембиде гана балдарын ойнотууга 4 саат убакыт беришет. Бирок анда да артынан бирөөлөр аңдып жүргөнсүп сезиле берет. 8 жылдан кийин кармашты. Автоматчандар, маскачандар, ит жетелегендер чүмбөттөлгөн машинадан секирип түшүп эле жерге жаткырышты. Иттер келип пакетти жыттап жатып калды. Алдында жүргөнү да, артында жүргөнү да көздөн кайын болду. Анын көзүн таңып, баңги заттарга каршы күрөшүү бөлүмүнө алып барды. Тыным алдырбаган сурактар, сүрөткө тартуулар болуп атып эле, бир күнү бирөөлөр келип алып чыгып кетти да ушул жиндиканага тыгып салды. Сел, кач! Жиндилер темир эшикти талкалап чыгып кетти. Жиндиканада жиндилерге кошула албай, ал жиндилердин кыйкырганына ишене албай бирөө гана калды. Катуу келген кандуу суу анын палатасына атырылып кирип, заматта жомоктогу 7 баштуу ажыдаардай жутунуп, жанагы олбурлуу жигитти өзүнө оп тартып алды. Чакан шаардын адамдары ар кимиси өз тиричилиги менен алпурушуп, жалпы калаа бейпил жаткан. Бул жерде мындай сел болгонун мурда кийин эч бир жан көрбөптүр да, билбептир.